Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал-Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Орусияда коопсуздук кызматкери кармоо учурунда борбор азиялык жаранды атып өлтүрдү. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү Уфада борбор азиялык жаранды кармоо учурунда атып салды. Атайын кызматтын маалыматында ал теракттарды ишке ашырууга, анын ичинде Уфанын полиция бөлүмүнө кол салууга даярданган. Мекеме тараткан билдирүүдө өлгөн киши террордук уюмдардын биринин түйүнүн башчысы деп жазылган. Бирок кайсы уюм экени так көрсөтүлгөн эмес. Маркум кызматкерлерге куралдуу каршылык көрсөткөндө жок кылынганы. Борбор Азия мамлекеттеринен чыккан дагы бир жаран террордук уюмдун мүчөсү кармалганы кошумчаланган. Уфа.ру ал көчөдө кармалганын, Уфанын полиция бөлүмүнө кол салуу даярдалып жатканын моюнга алды деп жазды. Алардын Борбор Азиянын кайсы өлкөсүнүн жараны экени такталган эмес. Ушуну менен экинчи күн катар федералдык коопсуздук кызматы кармоо учурунда өлтүрүү болгонун кабарлап жатат. 20-январда былтыр ишке ашпай калган терактты уюштурууну көздөгөн деген шек менен Кисловодскийнин жашоочусу кармоо маалында өлтүрүлгөнүн кабарлаган. Важный истории долбоорунун эсебинде коопсуздук кызматкерлери Орусиянын Украинага каршы толук масштабтуу согушу башталган 2022 жылдын февралынан бери кармоо учурунда кеминде 77 кишини атып салган. Атайын кызмат анын 30 Украинанын тапшырмасы менен теракт даярдашкан. 27си көп өлкөдө тыюу салынган Ислам мамлекети экстремисттик уюму менен байланышта болгон деген түшүндүрмө берген. Кеминде 4 киши Украинанын Запорожье облусунун Орусия көзөмөлдөгөн бөлүгүндө өлтүрүлгөн. Аннексияланган Крымда да коопсуздук кызматы шектүүлөрдү атып салышканы маалымдалган. Булак Азаттык. Тажикстанда Конституциялык соттун судьясы 9-кабаттан кулап каза тапты. Тажикстанда Конституциялык соттун судьясы Жамшедзода 9-кабаттан кулап каза тапты. Каргашал окуя баш кала Душанбеде 13-январда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Болгонун Азоди радиосу жазды. Күбөлөр жерине барган журналисттерге айтып бергендей, маркум 9-кабаттагы өз батиринен кулаган. Кырсыкпы же судья өз жанын кыйганбы белгисиз. Милициянын кызматкери окуя жөнүндө кошумча маалымат берүүдөн баш тартып, тергөө башталганын гана айтты. 52 жаштагы Жамшедзода Конституциялык соттун судьясына 2019 жылы Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун сунушу менен Тоолу Бадахшан автономдуу облустун квотасы менен бекиген. Ага чейин жылдар бою өлкөнүн илимий изилдөө мекемелеринде иштеген. 2011-2019 жылдары Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон, юридика илимдеринин кандидаты, анын артында аялы менен 3 баласы калды. Булак Азаттык. Трамптын учагы техникалык себептен улам базага кайтууга мажбур болгону кабарланды. АКШ президенти Дональд Трамптын учагы электр жабдууларындагы майда маселелерден улам Эндрюс базасына кайтууга мажбур болду. АКШ президенти Швейцарияга дүйнөлүк экономикалык форумга катышуу үчүн бара жаткан. Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит экипаж жерден көтөрүлгөндөн көп өтпөй, этияттык үчүн базага кайтууну чечкенин билдирди. Учакта бир нече
кечээ жарык берүүчү прибор иштебей калган. Эми президент Трамп Швейцарияга башка учак менен барат. Трамп жана анын кабинет мүчөлөрү Давосто европалык лидерлер менен жолугушууну пландоодо. Талкуунун негизги темасы президент Трамп коопсуздук үчүн АКШ өз башкаруусуна алууга тийиштигин айткан Гренландиянын айланасындагы кырдаал болору күтүлүүдө. Дональд Трамп өткөн кылымдын 90-жылдарынан бери президенттерди ташыган Boeing 747 учагынын абалына бир нече жолу даттанган. Boeing компаниясы 2 жаңы президенттик учак чыгарууга буйрутма алган. Бирок ал учактар Дональд Трамптын мамлекет башындагы мөөнөтү аяктаганга чейин даяр болбошу айтылган. Былтыр жазында Трамптын администрациясы Катар өкмөттөн белек катары жаңы Boeing 747-8 учагын алган. Бирок аны президенттик учак кылып модернизациялоо үчүн көп убакыт кетет. Булак Азаттык. Bloomberg алтындын кымбатташынан Орусия 4 жылда 200 миллиард доллардан ашык киреше тапты. Bloomberg агенттигинин аналитиктеринин эсебине караганда 2022 жылдын февралынан бери Орусиянын Борбордук банкынын алтын запастарынын наркы 216 миллиард доллардан ашык өскөн. Бул көрсөткүч евро биримдикте тоңдурулган. Орусиялык активдердин көлөмүнө 244 миллиард долларга чамалайт. Өткөн жылдын аягына карата Орусиянын эл аралык резервтери 755 миллиард долларга жеткен. Анын ичинен 326,5 миллиард доллар алтын түрүндө. Орусия дүйнөдө алтын өндүрүү боюнча 2-нчи орунда турат жана жылына 300 тоннадан ашык алтын казып алат. Bloomberg 2022 жылдан бери орус алтыны батыш базарчыларынан чыгарылып, Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы кабыл албай калганын жана башка өлкөлөрдө сатууга мүмкүн эместигин жазды. Басылма ошол эле учурда аны башка жолдор менен акчага айландыруу мүмкүнчүлүгү сакталып келе жатканын белгиледи. Өткөн жылы алтындын баасы 65%га өсүп, 1979 жылдан берки эң жогорку жылдык өсүштү көрсөткөн. Баалар акыркы 4 жыл бою жогорулоонун үстүндө. Буга борбордук банктардын жогорку суроо талабы, инфляцияга байланышкан кооптонуулар жана геосаясий тобокелчиликтердин күчөшү, анын ичинде санкциялар алкагында активдердин конфискациялануу коркунучу түрткү болгон. Bloomberg агенттиги белгилегендей 2022 жылдын февралынан 2025 жылдын декабрына чейин Орусиянын алтын резервтеринин наркы 2 эседен ашык көбөйгөн. Ошол учурда чет элдик валютада сакталган резервтер болжол менен 14%га кыскарган. Согушка чейин резервтердин 21% алтындан турса, учурда бул көрсөткүч 43%га жетти. Орусиянын каржы министрлиги узак мөөнөттүү келечекте алтынын баасы өсө берерин жана унциясы $5,000 чейин жетиши мүмкүн экенин болжолдоп жатат. 2022 жылы мекеме чет өлкөлөрдө Орусиянын мамлекеттик активдеринин болжол менен $300 миллиард тоңдурулганын билдирген. Декабрь айында евро биримдик бөгөттөлгөн орусиялык активдерди жалпы суммасы 211 миллиард евро. Болжолдо $244 миллиард мөөнөтсүз тоңдуруу чечимин узарткан. Бул каражаттын басымдуу бөлүгү болжол менен 190 миллиард евро Бельгиядагы Euroclear депозиттер үйүндө сакталууда. Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, бул активдер Орусия Украинага каршы согушту токтотуп, келтирилген зыяндын ордун толтурмайынча тоңдурулган бойдон кала берет. Булак Азаттык. Түптө калың жааган карды көтөрө албай урап төшкөн мектептин чатыры оңдолду. Түп районунун Миңбул айылындагы калың жааган карды көтөрө албай кулап түшкөн мектептин чатыры оңдолду. Бул тууралуу райондук билим берүү бөлүмү билдирди. Кар калың жаагандыктан мектептин чатыры көтөрө албай кулап түшкөн. Айыл өкмөт мектепти өз балансына ала элек болчу. Азыркы учурда мектеп калыбына келтирилди деп билдирди райондук билим берүү бөлүмү. Беле кетсек, буга чейин социалдык тармактарда калың жааган кардан улам жаңы салынган мектептин чатыры кулап түштү делген видео тараган.